Салам достор, бүгүн 3 май 2025 авторынок Бишкек. Бул чыгарылышта ушундай бортовой спринтерлер болот жалаң. Каналга каттап лайк басканды унутпагыла. Силер менен Акчыгит Акылбеков жарым саат бою силер менен бирге болом. Биринчи спринтер 2007-жылы чыгарылган. Баасы $16,700. Bir сеттин узундугу примерно 4 метр чыгат экен. Борттун ичи ушундай абалда. Духскат. Артында спальня бар экен. Коробка механика. Андан кийинки сары түстөгү спринтер. Спринтер 516, чыгарылган жылы 2012, объем 2.2, баасы $24,000 без вложения. Он üstü жыгачкан. Mercedes Sprinter дубль кабина. Жылы 2010, объем 2.7, баасы $22,500. Коробкасы механика, хорошее состояние. Духскат экен бул дагы. Дөңгөлөктөрү 4-төн 2-ден 2. Борттун узундугу ушундай. Бул деле примерно 4 метр чыгат экен. Андан кийинки спринтер. Бул дагы духскат. Ушундай эле. Үстүндө мунун крышасы бар экен атайын. Мында да спальня бар. Баасы $21,000, жылы 2007, объем 3 дизель. Механика 6 ступка. Кийинки. Договордо коюп туруп муну чыгарбай койгон. Жашыл түсү дагы бир спринтер, объем 2.3, жылы 97, баасы $10,000 окшойт. Духскат. Мунун борту кыскараак экен, 3 метр чыгат экен. Ушуга окшош дагы бир жашыл спринтер. Жылы 2009, объем 2.2, дизель $17,800. Спальня бар, мында да коробка механика. X-кат. Узундугу 4 метр чыгат экен. Спринтер Mercedes-Benz. Жылы 2006, объем 2.2, свежий пригон, баасы $16,000. Механика расход 8 дейт. Дөңгөлөктөрү аябай жакшы экен. Мунун да спальня бар экен, коробкасы механика. Каналга каттап лайк басканды унутпагыла. Духскат. Борту кыска экен, 3 метр. Бирок состояние аябай жакшы экен. Ушунун жанында дагы бир спринтер. Объем 2.2, механика 6 ступка, $16,700. Механика 6 ступка.
Duskat бул да. Bunun baасы жок экен. Mercedes Sprinter 2007 жылы. Baасы $16.200. Объем 2.2 механика. 4, 6, 7 kişi var eкен общий. Водитель менен чогуу. Duskat. Борду 3 метр экен, кыска. Состояниясы жакшы да, бир спринтер грузовой. Портовой деген. Чыгарылган жылы 2008, баасы $15.800. Макси база. Расход объем 2.2, расход GT11 дейт. Duskat. Борттун узундугу болжол менен 4 метр чыгат экен. Мында үстү жабык, грузовой спринтер ак түстө. Жылы 2003, объем 2.2, баасы $13.700. Мында спальный жок экен. Бул да Duskat. Дөңгөлөктөрү 2ден экен. Эмес бар экен да, муну жерге түшүрүп, товарды салып, жүктөп, кайра көтөрүп коет бошек могул. Sprinter 311, жылы 2004, объем 2.2, баасы $11.500. Дубли кабина, жети место. Мунун борту бир аз кыскараак экен, 3 метр окшойт. Сары түстө дагы бир спринтер бул жерде. Чыгарылган жылы 2004, баасы $13.800, объем 2.2. Каналга каттап лайк басканды унутпагыла. Бунун да спальный бар экен, 7 место. Duskat. Бул жагында запаскасынан бери бар экен. Эмне көрүнбөйт. Андан кийинки спринтер бул жерде дагы бир отурат. Сары түстө, прицеби бир аз кыскараак экен мында. Коробкасы механика. Так, маалымат кагазына келсек. Жылы 2001, пробег 197 000, оригинал, объем 2.2. Баасы $12.700. Дагы бир спринтер оранжевый түстө. Чыгарылган жылы 2001. Номери жок экен, бирок договорун окуйт. Состояниясы аябай жакшы дагы бир спринтер. Баасы $16.000. Объем 2.2. Расход 810. Артында спальня бар экен, мында дагы. Duskat. Шунун жанында дагы бир спринтер, сары көк түстө. $14.000. Объем 2.7.
Жылы 2003 Mercedes 416 Sprinter. Борт бийик экен, үстү ичин көргүлө кандай состоянияда. Бул жерде дагы 2 Sprinter турат, ошону көргөзүп берейин. Rex 313, баасы $17.000, объем 2.2. Жылы 2006, спальни бар экен мында дагы. Дускат. Борттун состояниясы ушундай болду. Каналга каттап лайк басканды унутпагыла. Бүгүн 3 май 2025 жыл. Дагы бир жашыл түстө Sprinter. Бул да дускат экен. Мында да спальни бар. Баасы $14.500, объем 2.2, расход 8-10. Сары түстө дагы бир Sprinter. Баасы $12.400. Объем 2.2, жылы 2001. Прицебі қысқа екен. 3 метр. Бұл мне холодильник ұқсайды. Басы $11.800, объем 2.2, жылы 2005, Mercedes 313. Бұл жақта дагы бир сары түстө Sprinter турат. Бортовой. Самосвал экен. $17.000. Борттун узундугу 3.60 дейт. Объем 2.2, жылы 2004, $17.000. Мында спальни жок экен. Бортта мындай жерлери бар экен. Баасы 17. Кыргыз номерден 05 регионда дагы бир Sprinter, жылы 2002, баасы $14.000, объем 2.2, дизель, расход 8-9. Борттун бийиктиги аябай эле бийик экен, 3 метр чыгат го дейм. Состояниясын көргүлө ичин. Андан кийинки Sprinter бул кранда бар окшойт мында. Грузтарды көтөрүүгө тияк бияктаргачы. Спальни да бар экен. Баасы $13.000, жылы 2007, объем 2.2. Сапог Mercedes эски жылы. Жылы 92, баасы $550.000. Объем 3. Расход 8-10 дейт. $550.000. Дагы бир Sprinter самосвал. 2 дускат экен.
азыр жылын билип берейин баасын. Прашы $12.000, жылы 2004, объем 2.2. $12.000. Ушунун жанында да бир спринтер сары боз түстүү. Жылы 2003, объем 2.9, дизель, расход жылы баасы $11.500. Коробка механика. Борттун узундугу 4 метрден бир аз ашыгыраак окшойт. Ичинде состояние ушундай болду. Азыр ушундай портелерди да татам, каналга кирип көрсөөр болот алар дагы. Mercedes-Benz жылы эски, баасы $600.000 сом. Объем 200, жылы 92. Баасы $600.000 сом экен. Борттун бийиктиги аябай эле бийик экен, даже 4 метрден бийик го дейм. Дөңгөлөктөрү 6 дөңгөлөк бар экен, 2-2. Үстүгө крыша дагы жабылып аткан да мындай. Ичинде состояние сындырлуу. Ушунун жанында дагы бири турат. Дускат. Борттун ичи ушундай состоянияда. Мунун спальниги жок экен. Баасы $15.500, объем 2.7, дизель, европейский дейт. Дагы бир ушундай башкача модельдеги кызыбай машина экен. Срочно дейт, баасы $15.000, объем 1.6, турбо 5 ступка механика, расход 7.9. Карел дейт. Эмблемасы момда экен. Пакетте экен, жылы канча экен? Жылы 2023. Состояниясы жакшы экен, бирок жылы жаңында 2023. Дөңгөлөктөр мындай 2-2. Учет Кыргызстан. Жылы 2023 экен. Mercedes Sprinter жылы 2002, объем 2.7, баасы $11.500, коробкасы автомат экен. Күн тийип бир аз караңгы болуп көрүнөт. Борттун ичи ушундай калды, аябай жакшы экен. Салон. Дускат. Борттун узундугун санап коеюн. 1, 2, 3, 4, 5. 5 метрден бир аз ашыгыраак экен. Учет Бишкек. Коробкасы автомат, борт пилина. Майский база жылы 2016, объем 2.2, баасы $23.700. $23.700.
состояниесі аябай жакшы экен. Спальный бар. Дускат. Борттун абалы ушундай. Так ушу менен эле видео жыйынтык кылат эми. Ноль тогуз региондо дагы бир грузовой спринтер бортовой. Жылы 2007, баасы $14,900, состояние хорошее, длина 4 метр, объем 2,2, макси база. Мунун да спальный бар экен. Дускат. Борттун абалы ушундай, мага көрүнбөй эле, бирок. Дагы бир спринтер, жылы 2013, баасы $25,000. $25,000. Көрүлө, чалгыла. Дөңгөлөктөр 2-2 экен. Дускат. Борттун состояниясы ушундай калды. Дагы бир сары түстө спринтер. $20,000, механика, объем 2,2, жылы 2007. Борттун состояниясы бир аз жүдөп калганбы дейм да. Так, могу экен жыгач салыныптыр, ошон үчүн ушундай көрүнөттүр да. А так могу жыгачтарды жаңыртып койсо, состояниясы жакшы экен. Дөңгөлөктөр 2-2 экен. Ошо. 07 региондо дагы бир спринтер чыгарылган жылы 2007, баасы $16,500. Бортту аябай бийик экен. Спальный бар. Дускат. Борттун бийиктиги бир 5 метр чыгып калат го дейм. Так, ошонун жанында дагы бир спринтер. Бул да Дускат экен. Борттун состояниясы ушундай. Срочно из Германии, баасы $13,700, жылы 2007. Так, $13,600, $16,300 дагы бир спринтер. 315, коробка автомат, жылы 2007. Состояниясы аябай жакшы. Коробка автомат. Арзаныраак дагы бир спринтер, $13,000 бул. Жылы 2006. Пробег 290,000, объем 2,2, свежая дейт. Коробкасы механика. Спальный бар. Борт бир аз кысараак экен, 4 метр окшойт. Дускат, бирок дөңгөлөктөрү бирден эле экен да. Кийинки спринтер мындай состоянияда. Мунун крышасы бар, ичи аябай жакшы экен абалы. Спальный жок. Баасы $17,700. Бүгүн спринтерлер базарга көп деле чыкпаптыр, бирок бар экен.
Жашыл түсте дагы бир спринтер, түсте 4 метр, 3 метр окшойт. Дускат. $15.500. Объем 2.2, жылы 2007. $13.000 дагы бир спринтер. Машина из Германии, объем 2.2, жылы 2006. $13.000. Кожный салон. Үч метр борттун узундугу. 3 метр дегенде бул болжолдуу деп айтып атам, кадам менен эсептелеш.